Президент Садыр Жапаров Түркиянын улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушту. Жолугушууда Жапаров түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын алкагындагы кызматташтыкка оң пикирин билдирди. Анын айтымында түрк тилдүү мамлекеттердин алакасын өркүндөтүү үчүн бирликтүү мейкиндикти түзө турган фундаменталдык институт болушу керек. Жапаров Түркия рыногунда кыргыз продукцияларын көбөйтүү, өнөр жай тармагында кызматташууну арттыруу зарылдыгына кеңири токтолду. Мустафа Шентоп Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон окуяда каза болгондордун туугандарына көңүл айтып, жаракат алгандардын тез арада сакайып кетишин тиледи. Шентоп Түркия менен Кыргызстан бир тууган өлкөлөр, эки элдин маданияты менен тили бириктирип тураарын баса белгиледи. Тарыхый, маданий, гуманитардык байланыштарга негизделген кыргыз-түрк мамилелери боордоштук гана эмес, стратегиялык мүнөзгө ээ экендигин баса белгилейм. Бул иш сапардын натыйжасында эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыгыбыз жаңы баскычка көтөрүлөт деп терең ишенем. Урматтуу төрага, сизге маалым болгондой, өткөн жылдын октябрь айында Кыргызстандын ички саясий турмушунда бир катар өзгөрүүлөр болду. Бирок биз Түркия Республикасы менен мамилебизди аздектейбиз. Айрыкча түрк инвесторлордун укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн түрк жарандарынын коопсуздугун камсыз кылууга чын ниетибизден көңүл бурабыз. Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза менен сүйлөшүүлөрүбүз натыйжалуу болду деп ойлойм. Биз бир катар келишимдерге жетиштик. Ал келишимдерди ишке ашырууда Түркиянын улуттук жыйынында колдоосун күтөбүз. Өлкөгө инвестор тартып келүү тиешелүү мамлекеттик мекеме жетекчилеринин түздөн-түз милдети болушу керек. Анткени инвестиция кайсы гана мамлекет болбосун, экономиканы көтөрүүнүн негизги булагы. Түркиянын Анкара шаарында өткөн Кыргыз-түрк ишкер форумунда эки өлкөнүн бул багыттагы кызматташтыгы, аны өнүктүрүү жолдору талкууланды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, ак ниет инвесторлордун иш аракетин толугу менен колдой турганын билдирди. Түркиянын соода палаталары жана товардык биржалары биримдигинин президенти жана камкорчулар кеңешинин төрагасы менен жолугушууда президент Садыр Жапаровго экономика жана технология университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Кыргыз-түрк ишкерлер форумунун алдында президент Садыр Жапаров Түркиянын соода палаталары жана товардык биржалар биримдигинин өкүлдөрү менен жолугушту. Палатанын президенти жана камкорчулар кеңешинин төрагасы Садыр Жапаровго экономика жана технология университетинин ардактуу профессору наамын, дипломун жана мантиясын тапшырды. Төрага бул наам Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы достук мамилелерди чыңдайт деген ишенимин билдирди. Мантия салтанат менен тапшырылгандан кийин Садыр Жапаров университеттин сый-урматы үчүн ыраазычылыгын айтып, бул наам ага чоң сыймык экенин белгиледи. Саламатсыздарбы, урматтуу Түркиянын соода палаталар жана товардык биржалар бирлигинин президенти Рифат мырза, экономика жана технология университетинин ректору урматтуу доктор Юсуф мырза, урматтуу ишкана компаниялардын өкүлдөрү жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүнкү иш-чаранын бардык катышуучуларына чын жүрөктөн салам айтамын. Сөзүмдүн башында Кыргыз элимдин атынан, делегациянын жана жеке өзүмдүн атымдан Түркия өкмөтү менен кадырман элине бизди жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостугу үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Учурдан пайдаланып, ардактуу доктор наамын ыйгарганыңыздар үчүн рахматымды билдиремин. Бул наам мен үчүн өтө чоң сыймык. Биз Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ишкерлер чөйрөсүнүн ортосундагы кызматташтык көпүрөсүн бекемдөөгө абдан кызыктарбыз. Жанага бардык күч аракеттерди жумшайбыз. Экономикалык кызматташууну кеңейтүү биздин ишибиздин башкы артыкчылыгы катары караймын. Урматтуу достор, биздин түбүбүз бир, тамырыбыз бир. Биз түрк тилдүү бир элбиз. Муну мен өзгөчө толкундануу менен баса белгилеп айта алам. Бул жагдай азыркы ааламда жана кеңейишине ишенимдүү негиз болуп кызмат кылууда. Түркиянын алдыңкы компаниялары менен жолугушуу кыргыз ишкерлерине чоң ишеним тартуулап турат деп ойлойм. Бүгүнкү иш-чара ишкерлер ортосундагы жемиштүү байланыштарды өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп толук ишенем. Кыргызстанда
Türk investorlары көп. Biz алар үчүн ар дайым ачыкпыз жана жаңы ишкерлерди кабыл алууга дайым даярбыз. Biz ак ниет инвесторлордун демилгелерин толугу менен колдойбуз жана аларга максималдуу жардам берип келебиз. Чындыгында Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө түрк компанияларынын инвестицияларын, алдыңкы технологияларын жана менеджментин тартууга кызыктарбыз. Инвесторлар үчүн шарттарды жакшыртууну улантууга биздин өлкөнүн ниети ак. Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришерим менен 2 жарлыкка кол койгонмун. Биринчиси менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө. Экинчиси ишкердик субъектилердин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө. Бул жарлыктарга кол коюудагы негизги максатым биздин өлкөбүзгө болгон инвесторлордун ишенимин арттыруу, ачык бизнес жана жагымдуу инвестициялык климатты түзүү болчу. 2021 жылдын 11 апрелинде биз жаңы конституцияны кабыл алдык. Мында мамлекет тараптан инвесторлорго шарт түзүп берүү жана аларды коргоо боюнча атайын берене камтылган. Инвестицияларыңыздардын ишенимдүү кошулушуна жана ишканалардын мүлкүнүн сактыгына кепилдик беремин. Урматтуу ишкерлер, инвестициялык потенциалы чоң Кыргызстан, Евразес өлкөлөрүнө, Кытайдын рыноктарына эркин чыгуу үчүн терезе болуп берүүгө даяр. Мен ишенем, түрк компаниялары биздин өлкөнүн потенциалын пайдаланып, аталган рыноктарды эркин өздөштүрө алат. Буга мисал, бүгүнкү күндө Кыргызстандан Төө бурчактын ийгиликтүү экспорттолушуна түрк компанияларынын салымы өтө жогору. Натыйжада Кыргыз Республикасы дүйнө жүзү боюнча алдыңкы экспортчулардын катарына кирди. Бизде өнөр жай, мамлекеттик жеке өнүктөштүктү өнүктүрүү жаатында айыл чарба, туризм секторлору, тоо кен, жеңил өнөр жай, гидроэнергетика, электрондук коммерция, инновациялык технология сыяктуу эки өлкөнүн кызыкчылыгын камтыган бир катар тармактарда түрк бизнесине сунуштай турган долбоорлорубуз бар. Түрк ишкерлерин Кыргызстанда биргелешкен ишканаларды ачууга, Кыргыз-Түрк кызматташтыгынын болгон потенциалын толук колдонууга чакырамын. Урматтуу боордоштор, мен ушул жылдын 9 июлунда Ала тоонун боорунда өтө турган Кыргыз-Түрк ысык көл бизнес форумун өткөрүүнүн маанисине өзгөчө токтолгум келет. Биз ысык көл бизнес форумунун масштабтуу өткөрүлүшүнө абдан кызыктарбыз жана бул иш-чарага активдүү катышкан түрк компанияларын жана ишкерлерин чакырабыз. Кереметтүү ысык көлүбүзгө, чокуларын ак кар баскан Ала тоого, байыркы ата журтуңуздарга кош келиңиздер демекчибиз. Бүгүнкү жана мындан кийинки иш-чаралар эки тараптуу соода алакаларыбызды, инвестициялык мамилелерибизди андан ары чыңдоого жакшы пайдубал болот деп ишенем. Сөзүмдүн аягында түрк бир туугандарга, урматтуу Рыфат мырзага терең ыраазычылыгымды билдирем. Кыргызстан-Түркия кызматташуусу жаңы тепкичке көтөрүлүп, карым-катнашыбыз ылайым өркүндөй берет.